Нарын телекөрсөтүүлөрүн адаттагыдай эле өз ичине ала тоо аймагындагы урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган Нарын жаңылыктар маалымат программасы улантат. Кызматыңыздарда мен Жазгул Усубалиева. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен. Улуу жеңишке жетүүдө кыргызстандыктардын салымы зор. Президент Садыр Жапаров кыргыз элин 9 май жеңиш күнү менен куттуктады. Бабалардын эрдиги Нарын шаарында өткөн митинг реквиемде эскерилди. Асманыбыз ар дайым ачык болсун. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Ат Баш районундагы согуштун ардагерлеринен кабар алды. Ардагерлердин ар бирине 100 000 сомдон тапшырылды. Ошол ар бир ветеранга өзүбүз барып атат. Оруктун эмгекчилерине урмат сый. Алардан жергиликтүү бийлик кабар алып, чакан белектерин ыйгарды. 17-16 келип турган кезде согуш чыгып, Президент Садыр Жапаров 9 майда Россияга болгон иш сапарынын алкагында Москва шаарында Кызыл Аянтта улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 79 жылдыгына арналган парадка катышты. Кызыл Аянттагы башкы аскердик парадка 9 000ден ашуун адам, 70 дана аскер техникасы жана авиация катышты. Жөө колоннанын курамына салттуу болгон түрлөрү боюнча бөлүнгөн полктор, батальондор жана роталар кирди. Парадка Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан мамлекеттеринин президенттери катышты. Жеңиш парады аяктагандан кийин мамлекет башчылары Россиянын президенти Владимир Путин менен биргеликте Александр бакчасындагы бергисиз солдаттын мүрзөсүнө гүл коюу аземине катышты. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды улуу атамекендик согуштагы жеңиш күнү менен куттуктады. Куттуктоодо мындай деп айтылат. Улуу атамекендик согуштун ардактуу ардагерлери жана кымбаттуу орук эмгекчилери, урматтуу кыргызстандыктар, фашисттик баскынчыларга каршы улуу атамекендик согуш бүткүл адамзаттын тагдырына таасир эткен тарыхый окуя. Мына ошондуктан 9 май улуу жеңиш күнүнүн мааниси зор. Айрыкча бир туугандай бир катарда туруп, душманга каармандык менен бетме-бет чыккан элдер үчүн бул дата өтө маанилүү. Адам чыдагыс кыйынчылыктар, ачарчылык коштогон азап тозоктор менен дээрлик 4 жылга созулган согуштан кийинки улуу жеңиштин келишине Кыргызстан да өзгөчө зор салым кошту. Фашисттик Германия Советтер Союзуна кол салып, согуш жарыялагандан кийин Кыргызстан бир тууган боордош элдерде эле 360 000ден ашуун уул кызын согушка аттандырган. Бул ошол кезде өлкөнүн ар бир 4-чү жашоочусу согушка кеткен деген сөз. Мындан сырткары 30 000ден ашык кыргызстандык өлкөдөн сырткары аскер өнөр жай ишканаларына жөнөтүлгөн. Согуштун оор жылдарында оорукта калгандардын баары кары дебей, жашы дебей, күнү түнү тыным албай эмгектенип, жеңиштин камсыз болушуна эбегейсиз жардам беришкен. Бул жеңиш биз үчүн оңойго турган жок. 100 000деген жарандарыбыз майдан талаасынан кайтпай калды. Биз жер жүзүндөгү бакубат жашоо үчүн кан майданда курман болгон мекендештерибизди эч качан унутпайбыз. Улуу жеңишке жетүүдө кыргызстандыктардын салымы зор деп башыбызды бийик көтөрүп жүрөбүз. 150 000ден ашуун командирлер жана жоокерлер фашисттик баскынчылардын мизин кайтаргандагы баатырдыгы жана каармандыгы үчүн орден медалдар менен сыйланганын, алардын арасында Даңк орденинин толук кавалери болгонун, 70ден ашуунуна Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылганын жыл сайын сыймыктануу менен белгилеп келебиз. Үйдө калган жубайына, уул кыздарына, күтүүдөн саргайган ата-энелерине, кайтпай калган жоокерлерге, ата журтун жанынан артык көргөн жана мекен деп жанын берген баардык маркумдарга башыбызды ийип таазим кылабыз. Ал эми согуш жылдарында ооруктагы элибиздин түйшүктүү эмгеги майтарылгыс эрктин, кажыбас кайраттын эң жогорку үлгүсү болуп кала берет. Урматтуу мекендештер, мезгил закымда учуп, жылдан жылга ошол кан күйгөн согушка катышкандардын, оорук эмгекчилеринин саны азаюуда. Карысы бардын ырысы бар деп бекеринен айтылбаса керек. Согуш ардагерлери менен оорук эмгекчилери оозунда нускалуу кеби бар аксакалдуу карыяларыбыз эле эмес,
Катаал мезгилде далай татаал учурларды башынан кечирип, бир эле Кыргызстанга эмес, бүткүл Совет элине тынчтык тартуулаган биздин сыймыгыбыз. Эрдиги менен каармандыгы кылымдан кылымга, муундан муундарга үлгү катары айтыла берчү жалпы согуш ардагерлерин, оорук эмгекчилерин сыйлап алууга күчүбүз да, кудуретибиз да, эркибиз да жетет. Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, молчулук, токчулук болуп, элибизди ынтымак ыроолоп, асманыбыз ар дайым ачык болсун. Улуу жеңиш күнү кут болсун. Майрамыңыздар менен. Кезегинде улуу атамекендик согушка өлкөдөн 360 миңден ашуун эр азамат аттанган болсо, анын 19 миңге жакыны Нарын облусунан барган. Тынчтык орноп, жаркын жашоонун болуш үчүн кан жанын аябаган ата-бабалардын эрдиги Нарын шаарында өткөн митинг реквиемде эскерилди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Быйыл улуу жеңишке 79 жыл. Азыркы бейпил жашоону тартуулоо үчүн кезегинде Нарын облусунан 18.881 эр азамат майдан талаасына аттанып, 11 миңден ашыгы курман болушуп, 7 миңден ашыгы аман эсен келишкен. Тилекке каршы жыл өткөн сайын алардын катары суюлуп отуруп, учурда Нарын облусу боюнча 2 гана ардагер калды. 9 май жеңиш майрамынын урматына карата Нарын шаарындагы Чаншан эс алуу багындагы улуу атамекендик согушта курман болгондордун урматына тургузулган эстелик алдында гүл чамбар коюлуп, арбактарына багышталып Куран окулуп, митинг реквием өткөрүлдү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери менен согуш ардагерлеринин муун урпактары, кала тургундары катышты. Өз сөзүндө Эдил Байсалов өлкө башчысы Садыр Жапаровдун куттуктоо катын окуп, жергебизде тынчтык болсун деген тилегин билдирди. Улуу атамекендик согуштун ардактуу ардагерлери жана кымбаттуу оорук эмгекчилери, урматтуу кыргызстандыктар. Фашисттик баскынчыларга каршы улуу атамекендик согуш бүткүл адамзаттын тагдырына таасир эткен тарыхый окуя. Кыргызстан бир тууган бордош элдердей эле 360 миңден ашуун уул кызын согушка аттандырган. Бул ошол кезде өлкөнүн ар бир 4-чү жашоочусу согушка кеткен деген сөз. Мындан сырткары 30 миңден ашык кыргызстандык өлкөдөн сырткары аскер өнөр жай ишканаларына жөнөтүлгөн. Согуштун оор жылдарында оорукта калгандардын баары кары дебей, жаш дебей, күнү-түнү тыным албай эмгектенип, жеңиштин камсыз болушуна эбегейсиз жардам беришкен. Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, молчулук, токчулук болуп, элибизди ынтымак уроолоп, асманыбыз ар дайым ачык болсун. Эскерүү иш-чарага келгендердин катарында 94 жаштагы Марс Хакиматов дагы бар. Жыл сайын 9 май майрамын чыдамсыздык менен күтөт. Анткени анын атасы менен иниси согушта кызмат өтөгөн. Балалык мезгили апаттуу учурга туш келгендиктен азыркы бейпил жашоонун келиши оңой болбогондугун айтат. Менин атам согушка барып катышкан. Андан кейін улуу иним согушка катышкан, согуштан инвалид болуп келди. Согуш убагында көп эле кишилер кыйынчылык көрдү. Ачачылык болду. Ошондой болгон менен иштей беришти. Фронтка согушка катнайга барлык өзүнүн эмгегин жан талашып иштеди бардык эл. Ал эми майдан талаасында дайынсыз жоголгон жоокер Мухамбет Мамбетовдун эстелик сүрөтүн урпактары жыл сайын эскерүүгө арналган иш-чарага алып келет. Каткабары дайынсыз болгон жоокердин кайда, качан курман болгондугу дагы белгисиз бойдон калып келет. 1942 жылы Ат Башы районунан Терек суу айылынан согушка кетип, ошо 42 жылы дайынсыз жоголгон. Өзүнүн акыркы келген катында чоң энебиз айтып берген, ошол акыркы катында ошо Белоруссиянын токойунда салгылашып жатабыз. Бир жер аябай чиркейлүү жер экен, ысык жер экен деп акыркы каты келген, ошо боюнча дайынсыз. Мана ошондон бери мына канча жыл өттү, ушуга чейин дайынсыз болуп табыла элек да, табыла элек. Бул кишилердин эмгектери эч качан унутулбаш керек. Ушул кишилер бизге ушул жаркын келечекти ушул кишилер алып келди. Биз аларга таазим кылабыз. Кезегинде майдан талаасынан эрдик көрсөткөндөрдүн катарында Нарын облусунан Советтер Союзунун 2 баатыры чыккан. Тилекке каршы акыркы жылдары Баткен чек арасында болгон кагылышууларда дагы мекендин бүтүндүгүн сактоо үчүн бир катар аскер кызматкерлери күлгүндөй өмүрлөрү менен кош айтышты. Нарын облусунан чыккан 2 биздин баатырыбыз, Советтер Союзунун баатырлары генерал-майор Дайыр Асанов, Анварбек Чортеков деген биздин ата-бабаларыбыз каармандык кылып Союз мезгилинин эң бийик
даражадагы мамлекеттик сыйлыктарына ээ болгон. Ошону менен эле бирге аталар баскан изди басып, кечээ эле 2021-2022 жылдары удасы менен болгон чек ара жаңжалында кыргыз элин, жерин коргоп жатып, Теңир Тоонун эр жүрөк уулдары, муну басым кылып айткым келет. Кубанычбеков Эсентур, Жаныбеков Нурсултан, Жекшенбеков Абсамат, Алмаз уулу Бейкут, Какеев Мирлан, Иманбек уулу Жеңишбек баштаган чегарачыларыбыз өмүрүнөн айрылышты. Мекенибиз үчүн курман болгон бардык чегарачыларыбыздын жаркын элесине башыбыз ийип тазим кылабыз. Муун урпактарына жеңиш тартуулоо үчүн өз өмүрлөрү менен кош айтышкан аталардын ысымдары мына ушул тактада жазылып турат. Алардын эрдиктери жүрөгүбүздө түбөлүк сакталат. Анткени эч ким эч качан унутулбайт. Чпара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Министрлер кабинеттин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Ат Башы районунда жашаган согуштун 2 катышуучусу Сатынды Жапаров менен Тапа Керимкуловго жолугууга барды. Эдил Байсалов улуу жеңиштин каармандарына өлкө башчысынын саламын жеткирип, белегин тапшырды. Ардагерлердин майрамдык маанайы көтөрүңкү, 2 ардагер тең 98 жашта. Алардын ден соолугу жана жашоо шарты жакшы. Сыналгы көрүп гезит окугандан улам өлкөдө болуп жаткан окуялардан толук кабардар. Көп жашаңыз да, жоқ эле дегенде дагы бир 15 жыл жашап бериңиз. Жапаровго айтар. Сак саламатта болсун. Ниңгетер асымын Жапаров, Садыр Жапаровго. Берки Акылбек Жапаровго саламымды айтып кой, Ооба, айтамын. Өкмөт башчыбыз, администрация жетекчибиз, өкмөт мүчөлөрү, шаар мэрлери, губернаторлор, жеке ошол мамлекет башчы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен ошол ар бир ветеранга өзүбүз барып атат. Мына мага тапшырма берилди ушул Нарындагы. Нарын облусу боюнча 2 ветеран калыптыр. Экөөтөн Ат Башы облусунда экен, Ат Башы районунда экен. Ушул аталарыбызга өзүбүз таазим этип, алар менен учурашып, ден соолугун сурап, Жеңиш майрамынын урматына орукта эмгектенгендерге жана согуш ардагерлеринин жесирлерине урмат сый көргөзүлүүдө. Учурда Нарын облусу боюнча 12 оруктун катышуучусу бар. Алардан таң эрте жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабар алып, чакан белектерин ыйгарышты. Ага биздин чыгармачыл топтагы күбө болуп кайткан. Силерде аман болсун. Айтканыңыз келсин. Жалпы жұртқа ақ батасын айтып жатқан Чачке апа 100 жашта. Ал өткөн 20-чы кылымдын оор жылдарына күбө болгон инсандардын бири. Айтуусунда жаштыгы орукта эмгектенүү менен өткөн. Мындалам ошондогудай апаат болбосун деген тилеген айтуудан тажабайт. 17-16-ларга келип турган кезде согуш чыгып, биз балалык кезде талаада өткөрдүк. Аталарыбызды, ал эмес чоң аталар, балдарды, класстагы балдарды бүтүн алып кетип калды. Күнделе бир мугалим келет, келди десек, боузга келип ада кетип калат. Анан көрдүк, талайды көрдүк. Менен деле аманасы берип, жаркырап, бала чакаң менен амансадым. Ал эми согуш жылдарында агартуучулук кесипти аркылап кан майданга барбай калган Асанбай ата учурда 98 жашта. Төрдүн көркү болгон чоң ата кезегинде фронтко барбай калса дагы орукта опол тогдой иштерди жүргүзүп, эл сүймөнчүлүгүнө арзыган. Орукта иштеп аны менен кошо агартуучулукту алып кеткен карыя бул тармакта 50 жылга чукул эмгектенип ардактуу эс алууга чыккан. Ошол эле маалда 11 баланы тарбиялап өстүрүп, аларга татыктуу таалим тарбия берип, учурда алардын урмат сыйына балкып турган кези. Атабыз менен тарбия биринчи чынчылдыкты, эмгекчилдикти тарбиялады. Сыйды тарбиялады. Улууну сыйлаганды, кичүүнү сыйлаганды, улууга урмат берип, кызат көрсөтүүнү сыйлаганды. Андан тышкары эч качан калп айтпаганды үйрөттү атабыз баарыбызга. Анан ошондой эле жакшы окуганды үйрөттү. Баарыбыз менен 11 балабыз тең жогорку билимдүү болдук.
Мына ушул орук ардагерлерине Нарын район жетекчилиги жеңиш майрамынын урматына өз сыйын көргөзүп, ар биринен кабар алып, чакан белектерин тапшырды. Бериңиз. Ата бериңиз. Дәрмек алып чай içiңиз, Согуш жылдарында орукта эмгектенип, оор күндөрдү баштан өткөзгөндөрдүн жалпы саны Нарын облусу боюнча 12 болсо, алардын 2-өсү Нарын районунда. Ал эми район боюнча быйылкы жылы согуш ардагерлеринин жесирлерине жана орук ардагерлери болгон 11 адамга 3000 сомдон акчалай жардам көрсөтүлдү. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын району. Учурда Нарын облусунда улуу атамекендик согуштун 2 гана катышуучусу калды. Алардын бири мындан 79 жыл мурда улуу жеңиштин Берлинден тоскон Тапа Керимкулов анын согуштун каарын жеңген. Тынчтык күндөрдө талбай эмгектенип, Кутман каарлыкка жеткен өрнөктүү жана сыймыктуу өмүр жолу бар. Аскасы асман тиреген ат башынын Кара Суу айылында жашаган 98 жаштагы ардагер атабыздан Лариса Калдыбаева кабар алып келди. Даярдап коюң беле? Мына костюмуңуз даяр. 9 май келатпай, костюмуңузду кийип алыңыз. Көз жаш менен келген жеңиш күнү. Ат Башы районунун Кара Суу айылында жашаган улуу атамекендик согуштун катышуучусу Тапа Керимкулов карыя үчүн бул күн өмүрүндөгү саналуу болгон эң бактылуу күндөрдүн бири. 17 жашында аскерге чакырылып, аскердик даярдыкты Белоруссия фронтунда 518-аткычтар полкунун 260 батальонунда өтөгөн. Айтымында кан майданда ажал жаныңда коштоп жүргөндөй сезилет. Бир ирет жарадар болуп, өлүм менен өмүр ортосунда калды. Аман калып айыккан соң кан майданга кайра кирди. 1945 жылы Берлинден Магденбург шаарын алууга катышты. Улуу жеңишти ошентип Берлинден тосуп калды. Soğuş 5'inde ele ütken. Ananın açıska olup tasalap gibi oldu, 9 oldu. 9 gün abiye öyle niye jariyaladı da. Genç günü de. Tiyak bir yağın var, çoğul varan giyin. Bunday ortaya salganda yalan kargan avuşkalar var eken kalacağın. Alardı yüzüne getirdik, barayla getirdiler. Anam biz kalıp kaldık. O sonuminen ben 6 yıl degenge 6 yıl Berlin'de Sovetlik Armiyanın katarında işlep durdum. Ben komandirenin mentorçumun. Sebebi boyumusun eken. Anan urusuna bilmottu, kolman düşürgen yokmun. O sonuminen soğuşka girip, soğuşun bütkenine çeyin, urusuna bilmottu. Kolmana düşürgen yok, bunu alıp yürüyümüş. Мектеп партасынан түзеле майдан таласына чакырылган Тапа карыя ата-энеси узаткан ошол күндү эстеген сайын көзүнүн жашын тыя албайт. Жаңы эле майданга узаган улуу баласынын жок болгондугу туурасында кара кагаз алышкан ата-энесинин ошондогу абалы эч эсинен чыкпайт. Мен согушка кеткенде karı işi Kargan kişiler kaldı da. Anam bir bunday çıkanday balaminen kalgan jalgısı. Şöyle üçü. Anayla men ulu ağam bar bolçu. Al 43. yıl soğuşka ketken. Oşon menen ağa kara kagaz gelip ağa kara kagaz tuğuttu. Oşo jille. Anayla men alıp ketipme. Улуу жеңиштин 79 жылдыгын, өмүрүнүн 98 жазын тозуп жаткан карыянын баянында жашоосунда арбын эле өксүктөр, кыйынчылыктар болгонун, ошол эле учурда жараткан бул топуктуу, сабырдуу, көтөрүмдүү пендесинен жакшылыкты аябаганын байкоого болот. Ата, биз азыр каяка баратабыз? Мен туулуп өскөн жериме баратасыңар. Мен туулуп өсүп ушу тамдан, уядан ушу жерден учкам. Солдатқа ушу тамдан кеткем. 9-нчы класста окуп атканда. Атам салган, атам. Мен атам. Энем ушу жерде. Мен ушу жерден чоңоюп өсүп, ушу жерден анан окууга барып, мектептен кетип атпайынбы? Мектепке үйгө келбей эле. Тапа карыя Аржуманын 4-5 күндөрү мына бул пайдубалы таштардан түптөлүп тургузулганына кылым убакыттан ашкан үйгө келип, ата-энесине Куран окуйт.
Үйдү оңдоп жаткан кезде атайын дубалдарын буздурган эмес. Анткени Тапа атаны согуштан кайткандан кийин дал ушул үйдө ата энеси күтүп турган. Тапа карыя согуш бүтөөрү менен эле айылына келген эмес. Көп жоокердин катарында кыйраган шаарларды калыбына келтирүү иштери бошотпой, ата энесин 1950-жылга чейин күттүргөн. Согуштан келсем ата энем байкуш болбой калыптыр. Шай келип. Энем таштакке гүлдү салып көтөрө албай калыптыр. Анан ойлодум эми үйлөнүш керек. Келгенден кийин деле жыргал турмуш күткөн эмес. Согуштан кийинки каатчылык, ата энесин жалгыз таштабоонун аргасы далайга мээнет тарттырды. Үй бүлө куруп, байбичеси экөө 7 уул 5 кызды эрезеге жеткиришти. Карыя азыр кичүү уулунун колунда. Айлели сыйлашат, сакалдуусу эң сакалдуусу атамда. Дагы эле урук туугандардын башында акыл насаатын айтып жүрөт, кеп кеңешин айтат. Атам билимге аябай маани берет, студент неберелери бар. Аларга акча тыйынын пенсияда бөлүп турат, конверттерин даярдап берип турат акчаларын. Башынан каардуу согушту, жашоонун арбын кыйынчылыгын өткөрсө да, ата жайдары мүнөзүн жоготкон эмес. Эс тутуму күчтүү. Мурда сыналгы көрүп гезитти үзбөй окуса, азыр көрүүсүнүн начарлыгынан улам үн алгысын угат. Акыл калчап өлкөдө болуп жаткан окуялардан толук кабары бар. Өлкөдө биринчи тынчтык болуусун тилейт. Эл журтума айтарым, ылайым согуш болбосун. Soğuşsun gücünü arı kılsın, tınççılık bolsun, jakşılıktın üstünde jürölü. Kırgızstandın presidenti Sadır Japarovga çoğun rahmat, Kırgızstandın aldığa süyrep şunçalık jakşılıkka jetkirip atkanı görünüp turat. Men gözüme. Umarım, Umarkanım. Ay bakın. Ay. Элүү небере 20 чөбүрөнүн курчоосунда дөөлөттүү карылыктын күндөрүн өткөрүп келе жаткан ардагер жашоого ыраазы экенин айтат. Тынчтыкта жашоо, эмгектенүү, билим алуу, уул кыз тарбиялоо бул өмүрдө берилген кош дөөлөттөр, баалагыла деген насааты бар. О миңдай бакталай рыскешеймен месин, ушул тилеген тилебиз кабыл болсун. Лариса Кылдыбаева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Жыл өткөн сайын арабызда карааны суюлуп бара жаткан улуу атамекендик согуштун катышуучуларынан Нарын облусунда 2 гана калды. Алардын бири Сатынды Жапаров менен биздин чыгармачыл топ учурашып келди. Бактылуу неберенин сыймыктуу чоң атасы, өмүрүнүн 98-ci жазын тозуп алган Сатынды карыя өрөй учурган согушка 18 жашында аттаныптыр. Адегенде Алматы шаарындагы 89-чу аткычтар полкунан даярдыктан өтүп, Украинаны, Польшаны фашисттик баскынчылардан бошотууга катышкан. Өмүр менен тынчтыкта жашоонун баасын жакшы билген карыянын жалгыз тилеги жакшылык. Эл журту тынч болсун. Жалпы журт берер, тууган урус берер. Жалпы аларысан болалык тынчтык болсун. О, Аллаху акбар, жакшы болсун, тынчтык болсун. Согушта Сатынды ата Ленинград блокадасын бузууга дагы катышкан. Каардуу жылдарды коштогон ачарчылыкты өз көзү менен көрүп, жон терисинен өткөргөндөн уламбы, карыя ысырапка жол бербөөнү неберелерине катуу насаат кылат экен. Чоң атам бул Ленинград блокадасында жүргөндө ошол ачарчылыкты өз көзү менен көрүп келген. Биз чай ичип отурганда мисалы үчүн неберелер нанды минтип тандап, бул минтип кармап тандап жумшагын алып жейли десек, балдарым мен согушка барып келип ушундай ачарчылыкты көргөм. Аякта ачка болгонбуз, жегенге аш болгон эмес. Ошон үчүн нанды баалап билгиле деп мындай күкүм түшүп калса да, ошону минтип чогултуп, катыган нанды чайга чылап ичкиле деп бизди ошо тамак ашты аябай ысырап кылбаганга, кесир кылбаганга үйрөткөн бизди чоң атабыз. 26 небере 21 чөбөрө көрүп, жашоого ыраазы боло жылмайган чоң ата согуштан кийинки жылдарын билим алууга, эмгектенүүгө арнаптыр. Өмүр бою айыл чарба тармагында иштеди. Бир туугандарын, балдарын эрезеге жеткирүүдө мээнети чоң болду. Эмгек аябай катуу тарбиялаганда атабыз.
тазалыкка, тыкандыкка, честный так киши болгон өзү. Атамды ошо кезде эле мен келгенде эле көп уктум да апамдан. Бул ушундай өмүр бою 40 жыл иштеди бир жерде. Ушундай честный кишини көргөн эмесмин. Жаркылап отура бергенин каалайм. Дагы эле үйлөнө эле неберелери бар. Ошолордун тоюнда деле аман болуп ушинтип биздин каалоо тилектерди угуп эле ушинтип отура берсе экен деп тилейм. Улуу ата мекендик согуштун аяктаганына 79 жыл болду. Жеңиш майрамы урпактарынын жаркын келечеги үчүн жаштыгын арнаган аталар менен кооз эле. Тилекке каршы жылдан жылга алардын катары суюлуп бара жатат. Нарын облусу улуу жеңишти бул жолу 2 гана ардагер менен тосууда. Лариса Калдыбаева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Ар бир 4-чү кыргызстандык катышкан улуу ата мекендик согуштагы жеңиштен жаралышында урукта эмгектенгендердин да салымдары зор. Андагы оор күндөрдөгү жоо бетинде кыргызстандыктарда чек араларды душмандардан коргоп, күнү-түнү көз ирмебей эрдиктерин көргөзүшкөн. Алардын катарында Кочкор районунун кадырлуу аксакалы 94 жаштагы Кадыке Макеев да болгон. Карыядан кабарчыбыз Нургүл Курманалиева кабар алып келди. Ачарчылык оор баргандай. Кийимге деген жок. Тимеле баягы койдун терисин мындай жамап коет. Ашкар так. Согуш жылдары чоң кичине дебей бардыгы оор турмушту башынан кечирген. Кадыке Макеевдин дагы өспүрүм курагы ошол учурга туура келген. Жашы 94-тү таяп калган ардагер ал кезде болгону 18 гана жашта эле. Аскерге чакыруу келип, алыскы Түркменистан менен Ирандын чектешкен жериндеги чек араны кайтарууга жөнөп кеткен. Иранда күндүн ысыгын укмуш. Көлөкөдө 50 градус. Анан бир мындай бир эме барды, бир мындай жабык неме бар. Ошонун астында суу бар. Суунун ызыктыгы так чайдай. Аркы эмеден Түркменистандан суу алып келет вагонго. Ичсең чай ичкен дейт. Кыйын так. Бизде эми жанагы бу кийимде тиги жана перинелерибизди каптап коет. Ичиндекини айтпа. Кемеле бужрайт. Азап жедик котур. Келте. Бергенни бербегесин, көрбөгөлөрүн кереги жок. Мына ушундай оор күндөрдө эмгектенген ооруктун ардагери согуш мезгилинен кийин дагы өзү туулуп өскөн Кочкор жергесинен өсүп өнүгүшүнө өзү салымын кошкон. Алсак өмүрүнүн 25 жылын айыл чарбасына арнап, чалгы кармап, чөп чаап, арык салып, ары түйшүктүү жумуштарды жасаган. Бүт чарбалык жумуш иштедик. Эмне арба айдадык, эгин ордук, чалгы чаптык, суу сыбардык. Жана башка ошентип 1949-жылга чейин ушу колхоз иштедим. Андан кийин партия классында коммунизмге кеттик. 170 коммунист бар экен. Чоң совхоз. Анда иштедим. Андан кийин Кочкор ашылтыкын кой өстүрүү заводу деген бар. Бул абдан чоң завод болчу да. Бир койдон 6 килограмм мен алдык. 100 бар койдон 122ден коз алдык. Ошондо 15 жыл иштедим. Өмүрлүк жубайы Кеңеш Бекмырзаева менен баш кошуп түтүн булатканы 3 уул 5 кыздын ата-энеси. Балдарынын бардыгына татыктуу тарбия берип, өз туурларына кондурушкан. Кылым карыта бирге жашап келе жаткан түгөйлөр жакында эле кыбыралуудагы болушкан. Мен болсо патренемин. Кадыке болсо согушка барып келди деп батыр болуптур. 7 балам бар. Çeten üçe gitti. 5'e verem. Nevrem 12. Nevresi bir öyle. Yakşıda yaşadık. Bul basa işte battı. Ben basa valdarmenen uyda oldum. Yakşıda yaşadık. Bizge уже чынчылдыкка үйрөткөндө силер эч убакта акча кармап атсаңар дагы, кимдер акча кармап иштеп атсаңар дагы бул кагаз деп эсептегиле деп ушинтип көп үйрөтчү да. Ушунча небере, ушунча чөйрөнүн аябай сыйлуу ата-энеси деп эсептейбиз. Мына 9 майга бүт неберелердин баары келип, чөйрөлөрдүн баары келип постоянно
ашкы кемпирди майрамдатып кетишет. Азыр деле бактылуу карлыкты сүрүп атышат. Биз ошол кишилердин балдары болуп калган үчүн да сыймыктанабыз. Себеби деген биздин атабыз ушинтип мекенди коргоп келген кишилер деп эсептейм. Башынан оор сыноолор, нечендеген уйкусуз түндөр өткөн Кадыке карыя басып турса жергебизде тынчтык, молчулук, токчулук гана болуп туруусун тилеп турат. Анткени тынчтык гана адамзаатка жашоо тартуулай алаарын жакшы билет. Жашоодо так тынчтык болсо жашоо болот так. Эгер тынчтык жок болсо жашоо жок. Тынч болсо өмүрдө болосуң. Тынч болууда каякта. Анан азыркы жаштар так бул азыр бул өзү бейиш бул өзү. Нан деген генен так. Маселен мен институт окуп жүргөндө так 100 грамм нан берет. Азыр нан деген канча каласың нан жейсиң. Канча каласың сорып ичесиң так. Азыр жаштар так билим алыш керек. Азыр билимдин заманы так. Адам чыдагыс кыйынчылыктар, ачарчылык коштогон азап тозоктор менен дээрлик 4 жылга созулган согуштан кийинки улуу жеңиштин келишине дал ушундай ардагерлерибиздин салымы зор. Ал эми Кочкор районунда учурда оруктун 2 гана ардагеринин көзү тирүү. Нургүл Курманалиева, Нурсултан Болотбеков, Кочкор району, Нарын жаңылыктары. Бүгүнкүгө топтолгон материалдар мына ушулар болду. Өлкөбүздө дайым тынчтык жана бакубатчылык өкүм сүрсүн. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.